Вор должен сидеть в тюрьме. Кустуризацию сделайте. Это вообще беспредел. Когда вот наши слова дойдут до высоких чинов? Доллар менен төгүп берген. Бул те 2013 жылдан берки келаткан окуя бул. Өлгөндөр өлүп кетти. Мен болсом давление болуп калдым. Хандамов, мен даже президенттик керек болсо сатып алам деп атат да. Россияда 10 жыл иштеп келип алган акча да. Мен 24 000 төлөгөм ушул. Мэрия жерди берип атса, инвестор араб болуп атса, Араб могу Хамдамовдун эле бажасы экен. Кылган жер үчүн канча төлөдүңүз сиз? Ушу казылган жер үчүн мен 11 000 доллар төлөп отурам. Бояктын баарын сатып ийген экен, ушу курулган үйлөрдүн баарына документи жок. Садыр Нуркожоевич, ушуну карап коюңузчу, суранабыз. Канча элдерге жардам берип атасыздар? Суранабыз. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Амансыздарбы көрөрмандар, биз азыр Көкжар конушундабыз. Ушул жакта мындан 13 жыл мурун ОПП Строй деген курулуш компаниясы жетекчиси Руслан Хамдамов деген үй курам деп мэриядан жерди алып, мэриянын жерин. Анан ушул жерден курулуш баштаган экен. Тилекке каршы 13 жылдан бери үйү бүтпөй турат экен. Мына бирөөсүн кичине үстүн жабып коюптур, аркылары жарым жартылай, калганы котлованы жери казылган бойдон турат. Анан бизге мын жакта 200дөй үлүш ээси бар экен. Алар арызданып кайрылып атышат. 13 жылдан бери үйүбүз бүтпөй, көчөдө жүрөбүз. Ушуга ишенип тапшырдык эле. Бийлик жетекчилерге үнүбүздү жеткирип берчи деп кайрылып атышат. Мындай кылып плакаттарды чыгарышыптыр, үнүбүздү жеткирели. Бүт органдарга кайрылдык, жыйынтык болбой атат. 13 жылдан бери айлабыз кетип калды деп. Эми азыр ушуларды көрөлү, маселеси менен таанышалы. Бул эмне себептен 13 жылдан бери куруп бербей атат экен? Азыр стройка жүрүп атабы, жокпу? Жок. Стройкасын көрүп атпайсыңарбы? Стройка эмес. Дымы да жок, дымы да жок. Жердин баарын истик болчу. Сайла кетип калды. Мен ушу 29 000 доллар төлөгөм ошондон бери мына. Сиздики кайсы үйдө эле? Менин үйүм мисалы үчүн мына көрүп аткандай ушул зыңгыраган үй да. Терс айткандачы. Мисалы үчүн 10 жылдын ичинде элдер мына тиги кичинекей балдар чоңоюп оңго чыгып атат. Президенттер алмашып атат. Кыргызстанда 2010дон бери эми айтпай эле коеюн санаганда мен билгенче 4-5 президент алмашты. Мына Садыр Нуркожоевич келип отурат азыркы учурга чейинчи. Менин үйүм эч өзгөрбөй койду. Мына жыртык боюнча эле же котлованы. Жер бул котлованы жөн эле жерди казып эле коюптур. Жерди эле казып коюп, ошо 11 жылдан беричи булар деген жерди кашык менен казгандай эле мына ушул 11 жылда ушуга чейин казып бүтүшүптүр да. Ушул казылган жер үчүн канча төлөдүңүз сиз? Ушу казылган жер үчүн мен 11 000 доллар төлөп отурам. Бул адам ишо уяты жок адам. Азыркы учурда дагы мына сатып атат да бул үйлөрдүчү. Кайсы бети менен сатат мен билбейм да. Мына ошондо сиздердики тиги чекеден бир үй үстү жабылыптыр, Андан кийинки жарымынан токтоп турат. Бул котлованда турат. Бул дагы кичине көтөрүлүп турат. Могусу кичине үстү жабылыптыр. Ушуну менен эле турат. Мен келгенде мен сизге айтайын. Ошо сиз көрсөткөн тетиги үй менен эле бул үй турган. Ошо экөө болгон 13 жыл мурун ошондой. 13 жыл мурун ошо эки үй турган. Бул байкуш үйдүн
11 жыл ичинде 3 этажы жабылыптыр да, и то дольщиктер өзүлө чуркап жүрүп. 1 жылдын ичинде эле ушу үйдү бүтүрүп беребиз дедик да, деди да. 1 жылдын эле ичинде ошондо 2013-жылы мен алсам, 2014-жылы мен уже жайында үйгө кирмекмин. Андан бери канча өттү мындай. Алган адамдардын баары асты өтүп кетти көбүчү, мынакей ушул жерденчи, ушул жерде алабыз деп атыпчы. Канча нервибиз кетти, канча ден соолугубуз кетти ушул жерденчи, мынакей дагы эле жүрөбүз ушул жакта ала албай үйүбүздү. Азыр каякта жашап атасыз? Азыр мен квартира сыймайт деп жашап атам. Бир комнатада балдарым менен. 4 балам менен ушул жакта жүрөм ушинтип. Этого Хамдамова мы же посадили его в 2017 году. 6 месяцев он отсидел. Мы его опять вытащили, потому что стройка встала. Но стройка как стоит, так и стоит. Они делают вид, что работают. 2-3 работников, ну, для прессы, для людей якобы работают. Ничего здесь не работает. Я вот в 5-м доме в 2014 году сдала полностью за однокомнатную квартиру. От 5-го дома котлован, пустой котлован. Понимаете? Это вообще беспредел. Мы на своей кыргызской земле, да, ходим вот так вот. Понимаете? Это вообще беспредел. Когда вот наши слова дойдут до высоких чинов? Я не знаю. Это беспредел. Вот это вот все аферисты. Это одна общая группировка. ОПГ. Хамдамов, по слухам, он открыл своему сыну хорошую фирму по продаже строительных машин. Вы понимаете? Там миллионы долларов. Вот этот Баястан, пожалуйста. Раньше его не было. Когда мы сдавали деньги, его не было. Вот когда было большое собрание, он, значит, пришел, говорит, я такой же дольщик, как и вы, у меня 4 квартиры. Потом у него оказалось 11 квартир. Сейчас у него, мы слышим, что у него 20 квартир. Откуда? Что? Почему? Вот она работала в МВД, у них везде связи. Вот это вот, как ее? Айзада, бухгалтер. Этот Чурмуков. Ой, это 3-этажная корона на нем. Это вообще беспредел. Пожалуйста, примите какие-нибудь меры. Поймайте их, посадите. Вор должен сидеть в тюрьме. Да. Кустуризацию сделайте им. Пожалуйста. Почему они должны отдыхать на дорогих курортах? Почему они должны вот так вот жировать за счет наших денег? Мана биз 100% акча төлөгөнбүз. Мана 2 комнаттык үйгө 27.180 доллар менен төгүп бергенбиз. Бул 2013-жылдан берки келаткан окуя бул. Мына ошол 2013-жылы төлөгөнсүз да сиз. 22 август 2013-жыл. Мына договорубузда турат. Квитанциябызда колубузда турат. Мен атам Уметов Шахтыбай Тыныбекович. 5 жыл болду, кайтыш болуп кетти. Ушу үйгө жетпей, кайтыш болуп кетти. Президент сизден суранарым, үйдү алып, мен апама алып бергенге. Биздин жолдош кызыбыз үйүн сатып, квартирада 13 жылдан бери жашап, диабетик болуп калды. 3 баласы менен көчөдө, мындайча айтканда. Сизден суранарым, ушул баарыбызга көз карап, жардам берип коюңуздарга. Мына атам да өтүп кетти, үй көрбөй кетти да, мындайча айтканда. Элдер айтып атат, канча адам өттү деп, Канча адам өтүп кетти. Ошонун көзүн карабай, 13 жылдан бери эч ким караган жок. Эмне себептен? Кана иштеп атпайсыңар коррупция менен. Могу кишилердин окатын алып, канча нерсени урдады, ушунун баарын тен алып, еще посадить их надо, правильно? Это несправедливо простым народам. Это неправильно. Я вас прошу помочь этим всем людям, также моей маме, которая тоже ждет уже 13 лет, ей уже 70 лет, сколько ей осталось жить, да? Папа умер у меня 5 лет назад. Пожалуйста, прошу вас обратить внимание на это. Канча төлөдүңүздөр эле ошондо? Атам экөө келип, эжем экөө, мен бир тууган эжем бар, Уметова Айпери, экөө келип, чогуу 15 000 төлөп кетти. Ошол. Анан мына апам 70-ке келди мынакей. Үйгө жете элек 13 жылдан бери. ОПП строй компаниясынын директору Руслан Хамдамовду 2016 жылы үлүш ээлери арыз жазып каматкан экен. Анда СИЗОдо 7 ай отуруп чыккандан кийин кайра үйдү бүтүрсүн деп абактан чыгарышыптыр. Ошондо Хамдамов маалымат жыйын өткөрүп, үйдү бүтүрүүгө жоопкерчилик алаарын, инвесторлорду тапканын айткан.
бирок ал убадасын дагы аткарбаптыр. Поблагодарить своих дольщиков за то, что они меня поддерживали. Как бы еще дали мне доверие. Я, конечно, начиная этот проект, сделал тоже ошибки какие-то. Ответственности себя я не снимаю. И хочу закончить этот проект, чтобы они получили свои доли, квартиры и решили свои жилищные проблемы. На сегодняшний день работа уже началась на объекте, запустили, значит, электричество, водоснабжение, уже как бы пошло. Помимо этого заключили договор с инвестором, соглашение, договора, финансирование началось. Есть инвестор, реально есть финансы, которые можно проект как бы закончить. Сейчас мне тем более некуда убегать, тем более этот проект как бы мое детище, моя разработка. Биз 2013 донщиктер могу үйлөрдөн сатып алганбыз. Ошол убакта рекламасы болчу. Анан ал убакта могул 2 участокка 11 үй салынмак болчу. Орто жолдон мына могул мошенниктер могул 2 участокты сатып туруп 3000 метр квадрат доля алып, өздөрү жеп алышкан. Негизи булар бизге окшогон эле донщиктер болчу да. Анан бул Хандамовдун немесине кирип, сөзүнө кирип, биз булар шайлаганбыз да ишенип, эми иштеп берет, муну Хандамовду контролго алат депчи. Булар анын ордуна буга кошулуп, муну менен кошулуп акча жеп, азыр булар балдарына чейин фирма ачып, особнякта жашап, тепкен машиналар укмуш, эми айтпай эле кол. Биз бияка жыл сайын келебиз, ГКМБга бардык, президенттер толтура алмашты ушунча жылдан бери. Бирок эч кандай неме жыйынтык жок, үнүбүз эч кимге жетпей атат да, эмнегедир. Булар деген могул айтып атат, Хандамов, мен даже президентти керек болсо сатып алам деп атат да, ушунча акчаны жыйнаптыр. Ошентип эле айтат. Эч кимди тоготпойт бул дегенчи. Каалаганыңарды кылгыла, билгениңерди кылгыла деп атат да. Ошондой эле. Анан биз ошо кайрылып чогулуп атканыбыздын немеси президентке, азыркы Садыр Жапаровго, Ташиевке, Камчыбек Ташиевке кайрылып атабыз да. Ошо биздин балким үнүбүз жетип калабы, дөөлөт курулушта келген, бияка биздикин салабыз депчи, 2-3 жыл мурун келген. Алар азыр мына угуп атабыз, өздөрү банкрот болуп, бүйүн сала албай калыптыр да. Биздикин ошондой толтура фирма келди, могу өзүнүн окшогон аферисттерди ээрчитип келип эле, элден акча чогултуп эле качып кетип атат да. Канча биз миң немеге алдандык. Булар почти 5 миллион долларды жеп коюп отурат мына могу төртөөчү. Могу жерде сиздердин жанагыңызга карасак, при содействии мэрии города Бишкек дейт. Бишкек шаар мэриясынын көмөгү менен курабыз дегенге, бул мэрия менен биргеликтеби? Эмне эле бул? Мунун деген мэрия берген жерди. Мунун 3-4 этажы деген мэрияда иштегендерге жана мэриянын балансына берилет. Ооба, мэриянын балансына берилмек да. Инвестор деген араб болмок. Подрядчик могу Хандамов болмок да. Мынабу жана Арабиян Алкинези деген. Арабиян Алкинезинин чоңу деген Омар ал качып кетип атпайбы орто жолдон? Жок болуп кетти. Ооба, ал арабыз жок болуп кетти. Анан бул мэрия берип атпайбы жерди. Ал мэриянын да үлүшү болмок да, 3-4 этажы мэрияга берилмек. Ошо мэрияда иштегендерге же майыптарга ушундай болчу да. Анан калган үйүн биз немет, негизи булар 5 этаждуу үйлөр болмок да. Андан бери инвесторлор келип 10 этаж, 20 этаж салабыз деп, бирок такыр салынбай турат. Дөөлөт курулушта келип салам деген. Могу жерде 2013 жылы эле $500 башталат дептир квадрат метри. Ооба. Ошол убакта эле кымбат саткан экен да. $550 да алган башында. Ошол убакта элиткалар жаңы салынып баштаганда. 2013 жылы $500 $550 сатса жакшы эле Биз саткан деген экен. ишенип алганыбыз, ал убакта жана арабтар келип аябай неме болуп атпады беле? Ошо биз мэрия жерди берип атса, инвестор араб болуп атса, анан элиткалар жаңы чыкты, эконом класста үйлөр болчу. Биз ошого аябай ишенип алыптырбыз да. Бул Хандамов ошондон пайдаланып, акчанын баарын жеп, бизди мына до сих пор могу үйлөрдүчү, мисалы жок үйлөр тиякта котлованында казылып турбайбы? Ошону эле мындай кагаз менен 2-3 кишиге сатып атат да. Көбүнчө 10 чактан ашык киши өтүп кетти, ушул жакта иштеп атып, переживать этип атып делечи. Могу менен кырылышып аттын акчасын чыгара албай. 40 000, 50 000 доллар төлөгөндөр бар. Ошонун акчасын баарын мо жеп алып, ун чукпай жүрүп келсек, бизди шылдыңдап, сигарет мынтип чай түтөтүп алып кетирет да.
эми ошо адамгерчиликке жатпайт да. Айтсак билгениңерди кылып алат. Мен эч кимден коркпойм дейт. Сиз казыр сурабадыңызбы, бу жанагы араб ким деп? Араб могу Хамдамовдун эле бажасы экен. Вы представляете? Эки, значит, могу эки киши, эки именно двух сестер они взяли. Бажасы экен, родной бажасы. Это же афера, это же афера века. Они оба договорились, как можно привлечь много этих, как его, дольщиков, кинуть их и ходить. Короче говоря, этот араб пропал. С потрохами где-то пропал. И вот, ой, это вообще, это страшная афера. Барбаган жерибиз калган жок. Мисалы үчүн былтыр эле ГКМБга барып, Октябрь ГКМБга бардык, аякта эле ийип, ой, силерге бүтүрүп беребиз дейт. Барсаң эле биз эметип, тигилерге айтсак, биз ГКМБга жазабыз, тияққа барасыз, билгениңерди кылып алууга деди. Ташиев дагы эчтеке колуңардан келбейт деди. Садыр Жапаровка да баглоо, эчтеке колуңардан келбейт, биз ал кишилерди уже колго алып койгонбуз деп айтышкан. Мен мисалы үчүн Кимиси айтты ошентип? аны ошо дети Асан, Хамдамов, Баястан баардыгы эле ошентип айтышкан да. Не баарын колго алып койгонбуз. Биз уже колго алып койгонбуз дешет. Ошо давно эле айтып келип атышат Баястан беке. Биз ага колдордон эчтеке келбейт дейт. Карга карган көзүн чукпайт деп айткан мына. Мына баардык көз билет, баардык айтышкан, уккандар. Булар доказать этип берди. Мен калп айткан жокмун. Элдин көзүнчө эле баарыбызга эле ушинтип айткан. Жок, булар ошондо эмне деп атат? Биз силерден үй салып беребиз деп акча алды. Алды. Анан эми ошо үйдү куруп бер десеңер, курбайбыз деп. Курбайбыз дейт. Курбайбыз дейт. Мына дейт, башка бир инвестор келатат дейт дагы, бүттү жок. Алдайт, ушинтип мына калп эле время мына бир жумадан кийин башталат деп койт, жок. Бир инвестор келген атат, мына дейт, шундук кылып куруп берет дейт. Жок, ошол бойдон мына. Жок, бул 13 жылдан бери жүрсө, сиздер үйдү кур деп акча бергенсиздер, ошол акчаны каяка кетиришип? Жеп атышпайбы? Жеп, жок. Булар акчасын жеп алса, анан буларга кайсы инвестор келет экен? Бул ошол биз ошондой атпайбыз. Биз ошо ишенген адамдар алдап жүргөн үчүн, ишенген үчүн ушул моментке келип атпайбыз, Байстан беке. Эме байке, ушул болуп атпайбы? Ишенип, ушул момент болду биз. Калар жанагы кетип кеткендер, мисалы үчүн 100 киши алып кетти. Ишенип кой, салып беребиз деп атканда мына ушулар жүрөбүз дагы. Менин кызым азыр биринчи эме ушул акчаны мен күйөөм Россияда 10 жыл иштеп келип алган акча да. Мен 24 000 төлөгөм ушул акча. Азыр мен ошондой кызым 3 айлык болчу. Азыр 3-чү кызым мен эми 2 айлык болуп учакта жүрөм мен азыр буякта. Темселепчи. Мен бул не деген эме да? На квартира снимаем да, мисалычы. Мисалы мен күйөөм болгон өзү жагат иштейт. Мен 3 бала, 3 кызмен отурам. Алардын окуусу, тамагына акча деле жок, жетпейт, түшүнүп атасыздар да. Анан бул кандай бул эме болот да? Биз деген канча мэрияга да бардык. Орунтаевка барсак эле бизди жана заместительне жөнөтүп коет, түртүп коет. Түртүп эле коет дагы болду. Алардын мына деп коет, алардан да жок. Мэрияга бардык. Мэрия барсак деле алар деле 3 жолу точно мен боюмда барда 2 жолу кирдик. Кирсек эле бүтөт мына деп коет, барабыз дейт дагы. Аякка прокуратураны чакырды. Ой, прокуратурасы деле, силерге мындай арыз жазгыла дейт, арыз жазсаң баары бир деле ошол жок. Мына мэриядан да жок, ГКМБга, Октябрьский ГКМБга аяктан да ответ жок, Гостройдон да ответ жок, эч жактан ответ бизге эчтеке жок. Эч ким мисалы көңүл бурган киши жок да. Анан билбейм, бул Хамдамов, Баястан, Асандар буларга эмнеге алдары жетпей атат, билбейм ушуларгачы. Не буларга эмне түрбүл, булар эмне Кудайдын эмелери дейм да. Мына жерде 170 үй бүлө. Ар бир үй бүлөдө 4 киши болгондо 680 адам сиздерге кайрылып отурабыз. Элдин баары кичинекей бала чакасы менен азыр көчөдөбүз. Үйүбүз жок калды. Ушул биздин компанияны колуңарга алып, көзөмөл салып, жардам беришиңерди сурайбыз. Бизге ипотечный кредитование кылып, кандай жол менен болсо да ушул үйүбүздү салып бериңиздерди сурайбыз. Алга калбай калды. Мына азыр аккар көкмүздө карды кечип, бул жерде турабыз. Канча адамдар ооруп үйүндө жатат. Канча адамдар өтүп кетти. Акчасын төгүп коюп. Биздин акыбалыбыз өтө кыйын. Мен мигранткамын. Азыр уулум ал убакта кичинекей 12-11 жаштагы бала болчу. Мынакей азыр уулум 26-га келди.
Мен мигрантка болуп кеткем 2011-жылы. Ошо менен 3 жыл иштеп келип, ошо болгон акчамды чогултуп ушул жерге төккөм. 2014-жылы төгүп, 12-ноябрда ушу жерде Айзада деген немеге төккөм. Мээнет кылып күн-түн иштебей ошо Россияда мигрант болуп мынакей иштеп келдим, уже балама үй алайын деп келдим, жалгыз бой энемин дедим. Десем, ой, бардыгы жакшы, ушу жерден алыңыздар. Биз курганбыз ага чейин, объектти бергенбиз деди. Мен сотко да бергем. Адвокат нанимать этип, ал жагы таптакыр эметпей, мен адвокатымды да сатып алышыптыр. Анан кийин өзүнүн юристин жөнөтүп атты. Ошо менен мен бир иним барды, иниме доверенность жазып жөнөттүм. Иним барып турду ошо сотко. Эч кандай жыйынтык чыккан жок. Үйүмдүн фундаменти эмес, менин котлованым да жок. Садыр Нуркожоевич, ушуну карап коюңузчу, суранабыз, канча элдерге жардам берип атасыздар. Ошо Кудай үчүн аракет кылып суранам сиздерден, Кудай үчүн. Ушунча канча үй бүлө келип ушу жерден өлгөндөр өлүп кетти. Мен болсом давление болуп калдым өзүм. Мына азыр келдим, үйүм жок азыр. Мына баламды үйлөндүрөйүн десем үйүм жок, Садыр Нуркожоевич. Дагы деле Россиядан иштеп жүрөм. Мынакей келдик кече жакында ушуну угуп алып. Канчага чыгып калдыңыз эже? Мен 40 жашымда төккөм ушу немени. 42 жашымда. Мына 12 жыл болду, азыр 54кө келдим. Канчадан бери иштейсиз Россияда? Россияда мен 2011 кеткем, айласыздан ошо жалгыз бой эне болчум. Ушу баламды таштап коюп, чыркыратып, мама, не надо, не езжайте деп. Ага карабай иштешим керек болду. Окат табыш үчүн кеткем. Бул эжебиздин окуясы мына ушул 2011-жылдан бери Россияда жүрөм дейт. Анан ошол жакта эми Россияда жеңил жумуш жок. Эч ким оңой акча бербейт. Ошентип таман акы, маңдай тери менен чогултуп келип, ушул ОПП строй деген жетекчиси Хамдамовго акчасын берет. Түшүнүш керек да, бул канча эмгек жатат бул жерде, канча көз жаш болуп атат. Бергенден кийин анан акчасын алат, дагы курбайт. Мына акчага мына жөн эле жерди казып койгон. Ошо канча $1000 мына жерди казып койду. Элден чогултуп алып $10,000, $20,000, эми ошол учурдагы баалар менен алган экен. Квадрат метрин 2013-жылы $500-550 сатыптыр. Бул ошол убактагы баа менен элестетсеңиздер. Мына эми азыр жер бойдон эле турат. Бул жагын жарымдан турат. Чыркырап бул жакта канчалаган адамдар жүрөт. Булар айтып атат экен, инвестор алып келебиз, минтебиз деп. Бул дагы жөн эле алдамчылык. Кайсы инвестор келет, эгер сенин акчасын алып жеп алсаң убагында, полный 80%, 90%ке чейин акчасын алып жеп алсаң, инвестор келип алып, ал не соопчулукка куруп бермек беле? Ал кызыкчылыгы болгон үчүн келет да. Мэриядан жерди алган экен, башында мэриянын көмөгү менен деп, бийлик өкүлдөрү менен биргеликте курабыз деген экен. Анан элдин дагы бир алданганы, биз ошол Арабиян, Кыргыз, Алкинези деген арабтар бар, ошол инвестор болот деп башында ошол салган экен. Ошол инвестор болот, ошол тургузат деген анан дагы ишенген экен да. Аягында ал арабынан деле дайын жок. Мына турат 13 жылдан бери. Бул жакта азыр 200дөй үлүшчү, эми чогулгандары, багы тажап, кол шилтеп кетип калгандары, эми алар кетип калды. Айла жок, баягы бул жерде эч ким жыргагандан чогулган жок да, ушинтип чогултуп берген акчама күйүп кетемби деп аягына чейин чуркап жүргөндөр да булар. Баягы акчаны оңой тапкандар болсо, эми кетсе күйүптүр да $10,000, $20,000 деп кетип калгандыр алар. Могулар айласы жок ушинтип жүрөт. Эми буга көңүл буруш керек. Менин атым Турдалиева Эльвира. Мен 2015-жылы январь айында, как раз таки ровно 11 жыл болуптур. Акчаны бергениме $12,000 бергем. Ал убакта чын айтканда студент эле кыз болчумун да, жөнөкөйчү. Чет мамлекетте иштеп, баягы бир тыйындан бери чогултуп, ата-энеме жиберип, анан ошо $12,000 бергем да. Ушинтип ишенип жүрүп, чын айтканда 11 жыл өтүп кетиптир да. 11 жыл ишенесиңер, унчукпай жүрүп, мен чарчап кеттим да. Ушунчалык чарчадым. Анан недавно Дөөлөт курулушту деген Жапаров өз астына, өз көзөмөл алтында алды дегенде ушунчалык жүрөгүм ооруду. Сыздап гана бияка келип отурам да. 2013-жылы алабыз деп 90% төлөгөнбүз. Мен личный 2 комнат үйгө кызым жаңы төрөлгөндө алгам. Ошондон бери эч үйдө жок, чүйдө жок. Көрүнгөн жакка барабыз.
Акимчиликке барсак сотко бергиле, сотко барсак сот кабыл албайт. Эми прокуратурага баргыла эле, прокуратурага барабыз, аяк кабыл албайт. ККМБга баргыла дейт, аякка да арыз чыктадык, аяктан дагы результат жок. Биз каякка барабыз? Биз уже терпение калбай калды. Биз болбой калдык бул жерде. Бизге ушу үйдү бир өзүңүздөр бир гитке алып, ошону жанагы дөөлөт курулуштан албадыңарбы? Ошондой кылып алып, куруп бербесеңер, биз уже талаада калдык. Бул балдар кыштын кыран шилдесинде үйшүп талаада калдык. Билбейм эми. Жердин аянты канча бул жер? Жердин аянтын эми точносын айта албайм, бирок негизи могу эки үйдүн артындагы жерлердин баары биздики болчу. Ошол экини бул камданып башка фирмага сатып ийген экен. Анан кийин бул келсе эле, үй салынат. Инвестор келди дейт. Инвестор келип эле кайра качып кетип калат. Көрсө, бояктын баарын сатып ийген экен, эми ушу курулган үйлөрдүн баарыга документи жок. Ошо жашап атышат, бирок документи жок. Аяк сатып ийген экен. Урматтуу Садыр Оргожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биздин дагы эле баягы суранар нерсебиз ушул мошенниктердин, ушу бизден акча алган Хамдамовдон жана алардын группировкасынын акчасын өндүрүп, то есть жана мүлкү болобу, сону тети зыңгыраган машина минип жүрүшөт, ошолордун бүт акчасын чогултуп туруп бир 5-6 миллиондон жогору бир акча бериптирбиз бизчи, ушунча дольщик. Ошол акчанын баарын өндүрүп, бизге ушул үйлөрдү салып берүүңөргө суранабыз да. Мы вас очень просим, реально, выжмите у них все, что у них есть, все машины, на которых они катаются, все дома, в которых они живут, и выжмите те деньги простых людей, которые мы просто своим трудом и потом заработали. Биздин үйдү ГИК аркылуу салып бергиле, өзүңөрдүн көзөмөл алтыңарга алгыла, ошо дөөлөт курулушту жасап бергендей эле бизди дагы көзөмөл алтына алыңызчы, суранабыз. Суранабыз.